Чубак Ажы Жалилов 45 жашында дүйнөдөн кайтты. Таанымал ханафи динаятчы, мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов капысынан келген илдеттен улам 45 жашында дүйнөдөн кайтты. Жамы журтка аттын кашкасындай таанымал ханафи динаятчысы Чубак Ажы Жалилов 11-июлга ооган түнү Бишкектеги улуттук госпиталга оор абалда жеткирилген. Динаятчыны ооруканага кабыл алган дарыгердин азаттыкка билдиргенине караганда, бейтап дарыгерден дем алдыруучу аппаратыңыздарды эртерээк туташтырасыздарбы деп суранган. Ага кычкылтек концентраторунан экөө дароо туташтырылган. Дарыгердин айтымында бейтап ооруканага түшкөндөн 1 сааттай убакыттан соң көз жумган. Замандаштары маркум Чубак Ажынын дүйнөдөн өтүшүн интернеттен билип, терең кайгыруу менен Ажынын жакындарына көңүл айтышууда. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Жаш болсо да эл кадырына ээ болгон динаятчы Чубак Ажы. Чубак Ажы тууралуу сиз билбеген кызыктуу фактылар. Биринчи, ал абышка эмес. Ажы 45 жашта. Чубак Ажы Тажибаевич Жалилов 1975 жылдын 21 январь күнү Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районуна караштуу Баймундуз айылында жарык дүйнөгө келген. Экинчи, интеллигенттүү үй бүлөдө чоңойгон. Атасы математика, апасы англис тили мугалими болуп эмгектенген. Үчүнчү, көп балалуу үй бүлөдөн 6 туугандын улуусу. Ажынын илими жогорку Хазирети Умар атындагы Кыргыз Ислам университетинин 1992-96 жылдагы бүтүрүүчүсү. Бешинчи, буга чейин мугалим болуп эмгектенген. Алтынчы, Ажынын чоң үйүнүн 3 бөлмөсүн ээлеген жеке китепканасы бар. Китепканада жалпысынан 10 000ге жакын китеп бар. Китепканада дин жөнүндө эле эмес, көркөм адабият, эмгек жана Кыргызстандын тарыхы тууралуу китептер түзөт. Жетинчи, бүгүнкү күндө Чубак Ажы Кыргызстандагы эң популярдуу жар салуучу YouTube блогер болуп саналат. Анын YouTube желесиндеги жеке каналына 150 000 адам жазылып, былтыркы жылдын 22 ноябрь күнү күмүш баскычка ээ болгон. 8. Көп балалуу ата. Учурда 3 уулду жана 2 кызды тарбиялоодо. Кыргызстандагы эң билимдүү адамдардын катарын толуктайт. Айрым атка-минерлерге караганда, билими жагынан алдыңкы сапты эч кимге бербейт. Булак Назар News Кейжи сайты.